Кыргызстандагы мезгилсиз өлүмдөрдүн 80% жугуштуу эмес ооруларга байланыштуу. Аларга жүрөк кан тамыр, онкологиялык, өпкөнүн өнөкөт оорулары жана кант диабети кирет. Бул оорулардан өнүгүшүнө тамеки чегүү, туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги, семирүү, артериалдык кан басымдын жогорулашы, кандагы канттын жана холестериндин өлчөмүнүн көбөйүшү, уктап жатып дем албай калуу, уйку апноэсі себеп болот. Такай физикалык активдүүлүк ден соолугуңузду жакшыртат. Гипертониянын, инсульттун, диабеттин жана рактын айрым түрлөрүн алдын алат. Дене салмагын ашырбай, психикалык саламаттыкка пайдалуу экени далилденген. Физикалык активдүүлүккө жөө басуу, велосипед тебүү, сууда сүзүү, бийлөө, сейилдөө жана кыймыл оюндары кирет. 10 000 кадам же 30-40 мүнөт ылдам басуу күнүмдүк норма болуп эсептелинет. Убакытты отуруп же жатып өткөрүүгө чектөө киргизиңиз. Жугуштуу эмес оорулардын 8 коркунуч фактору жөнүндө кеңири маалымат биздин саламат жүрөк чек-ап модулубузда. Чек-аптан өтүп, ден соолугуңузга кам көрүңүз.